Assalamu alaikum. Туугандар, амансыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? 3-4 күндөн бери телефон тынбайт. Ал группадан, бул группадан тууган уруктар, бардык таныбаганымдын баары эле баягы өтүп кеткен тууганыбыздын видеосун, аудиолорду жөнөтөт. Чынында өтө кайгылуу иш болуптур. Ата энесине сабыр айтабыз иншалла. Кайрат кылыңыздар. Тагдыр экен. Эми ошол энергетик себеп болуп калды. Текшеришкен экен, ошол энергетик өчүп коюптур деген божомолдорду айтышыптыр. Ошол негизи дос балдардан айтып атты эле, ошол 140 заказга ошол бонус берди 12 миң депчи. Ошол эми көп уктабай иштеп коюптур да. Көп жөнөткөндүгүнөн, комментарияларга жазгандыгынан мен дагы өзүм оюмду айтып, ошол бир аз кайрылуу кылып коюуну чечтим туугандар. Москвада негизи 80% кыргыздар таксиде эмгектенебиз. Мен негизи ошол машина менен жүргөн баламын. Чынын айтсам, 4 ДТП көргөн болсом, ошонун биринде кыргыз башынында кашып турганын көрөм да. Же аркадан сүзүп алган, же дагы бир нерсе болгон. Кыргыз катышкан ДТП чынында көбөйүп атат туугандар. Жакшы, эми эч кандай эч нерсе болбой жүрөгү кармап калыптыр. Парковкада туруп, машинаман авария болуп кетпептир деген сөз да. Эми ажал экен бул нерсе, бир себеп болуп калды. Ошого мен айтар элем, туугандар ошол питойдо канча саат жазган болсо, ошондо эле иштелик. Макул туугандар, ошол 8 сааттык питойго эми жакшы тыйын таппай калаттырбыз. Экинчисин жазганда дагы ошол азыраак эле иштелик. Уйку келгенде эс алып, кенен дегендей да. Эмне деп коет, кыбыраган кырашат деп койгон кыргыздын жакшы макалы бар го. Акырындап эле, эми мисалы биз өзүбүз эле эмеспиз, тууган уругубуз бар, эми Кыргызстанда күтүп аткан бала чакабыз, ата энебиз дегендей дос туугандар бар. Ошого абайлап жакшы иштелик туугандар. Эми мүмкүнчүлүк болуп атканда акырын эле иштеп Кыргызстанга сагаман жетип баралык. 12 миң сом биздин жашообузду ушундай өзгөртүп берип атпайбы, карагылачы. Энергетик негизи зыян нерсе да. Көптөгөн мекендештер жанакы решен права менен машина менен жүрөт экен. Абайлаңыздар, акыркы 3-4 күндөн бери таксиге проверка катуу болуп атат. Такси иштегендер байкап атасыздар өзүңүздөр деле. Негизи реакция кылбай эле коеюн дедим эле. Көп жөнөттү да, эми чыгып сен дагы айтып койсоң жакшы болот эле. Эми силер дагы эл көрүп атпайбы депчи. Мына ушундай. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Демөөрчүбүз бар, Сүйүн агам. Кирди чыкты 1,5 болуп калса, керек болуп калса, кеңири чала бересиздер. 24 саат бою Сүйүн агам кызматта. Келгенден кийин 3 ай регистрация коюп берет үйгө. Чыкпай туруп, чорунан базадан текшерип берет. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Күнүнө 3 рейс чыгышат алар туугандар. Рахмат барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Ушул тынччылык аманчылыкта ушул YouTube'дан болсо көрүшүп тура берелик. Анан туугандар, ушул өзүмдүн жеке каналым. Каналыма катталып, лайк басып, бирдикте болуп тура берелик иншалла. Бул канал элдин кызматында. Бул каналдын атын өзгөртөйүн деп атам туугандар. Бир өз оюңуздарды айтып кетсеңиздер, Кыргызбай деп өзгөртсөм кандай болот? Мага негизи чынында жагып атат. Кыргызбай деп өзгөртөйүн деп атам. Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Тынч болуңуздар.